карантиндин айынан көптөгөн ата-энелер көрсө мектепте окуган балдарыбыз бар турбайбы дегенди билип алдык. Эми карантин көп узакка созула турган болсо, биз балдарыбызга жылдын аягына чейин мектепке атайын бөлүнүп берген программаны өткөнгө жардам беришибиз керек. Мен бүгүнкү видеода өзүмдүн улум экөөбүздүн ортобузда болгон тажрыйба менен бөлүшкүм келип атат. Ушул дем алыш күнү биз география сабагын карап чыктык. Бала менен сабакты өтөөнүн алдында ошо мазмунунда эмнеси бар экенин ата-эне биринчи карап алса, балага түшүндүрүп бергенге эмнеси жакшы. Биз болгон бир жылдык сабактын ичинде түзүлүшү кандай экенин бир баракка балага түшүрүп беришибиз керек да. Анткени себеби алардын визуализациясы аябай жакшы иштегенге байланыштуу. Сабактын кайсы темалардан туруп, кайсы темадан кийин эмне темаларды өтүш керек деген бир баракка жазылып кетсө, алар кийин кайсы сабактарды өткөнүн өзлөрү айтып берип, бизге жардам берет экен. Мисалы, биз 6-класстын географиясын алсак, ошо жердин көрүнүшү, масштаб жөнүндө жазылган өзүнчө бир тема бар экен. Анан жердин түзүлүшү деп туруп, ичинде жердин алды эмнеден турат, литосфера, суу байлыктары эмнеден турат, кургак тоолору, атмосфера эмнеден, анан жердин үстүнүн биосферасы кандай экен деп ушундай жазылган экен. Ошол маселелердин баары жердин түзүлүшүнө кирип калат экен. Андан кийинкиси жердин үстүндөгү эл. Алар эмнеден кандай болот? Эң акырында ушу климат болобу, ушу жердин түзүлүштөрү адам баласына кандай таасир тиет деген чоң тема бар экен. Ошондо ушу бир жылдык балдардын окуй турган кандай десем бир сабактарынын предметтери ушу 4 чоң багытка эле камтылат экен да. Эгер ушуну балдага түшүндүрүп берсе, бул жерди биз өткөнбүз, мындай нерселерди деп бала өзү түшүндүрүп берет экен. Литосфераны түшүндүң беле десе, ал айтып берет экен, жердин алды деп, үстүндөгү суулар. Анан окуп баратканда кандай деңиздер бар, кандай тоолорду билесиң, материк деген эмне, биз кайсы материкте жашайбыз деп бир сыйра картаны алып туруп, атмосферага эмне кирет, биосферага эмне кирет деп бир сыйра уже өткөн сабактар болуп калат экен. Бала өзү да кошулуп, биз мындайларды өткөнбүз деп баарын айтып бергенге өтөт экен. Анан биз азыр 3-чү чейрекке келген соң өтпөй калган темаларга келип токтогондо, мынакей биз мунун баарын өткөндөн кийин мынакей бүгүнкү күндө таасири деп туруп, анан балага суроо узатса, алар өздөрү кадимкидей мындай чоң балдардай болуп, уже өзүнүн ой пикирлерин айтканга өтөт экен. Мисалы, климаттын кандай таасири бар десе, ойлонуп, күн ысык болсо кандай айыл чарбаны жүргүзөбүз, күн суук болсо эмне кылабыз деп бир топ нерселерди талкуулаганга кириштик. Ошондо жалпылаштырып айтканда, эгер биз бир предметтин ичиндеги темалардын баарын балага географически ушундай бир баракка жазып бере турган болсок, бала бүгүнкү күндө мен кайсы жерди окудум, кайсы жерге келип токтодум, дагы кандай темалар бар экен деп улуман баягы сурап алдым да, сага эмне жакты бүгүнкү көзүм талкуубуздан десе, бардык предметтеги темаларды мен мектептен жөн эле окуй берчүмүн. А мынтип чийгенден кийин мага бир предмет эмнеден турганы, анан кайсы темадан кийин эмне тема болуп атканы мага түшүнүктүү болуп калды деп айтты да. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, бул бизге да аябай жакшы нерсе экен. Анткени баягы мектептен өткөн темаларыбызды бир сыйра кайра өзүбүздө эстеп алганыбызга да жакшы экен. Анан өзүбүздүн балдарыбыз менен бул китептен сырткары кандай бир темаларды, сен бүгүн бул деңиз жөнүндө дагы бир маалымат издеп кечинде экөөбүз талкуулайлык деп, китепте жок маалыматтарды дагы кеңейткенге мүмкүнчүлүк болот экен. Эгер силерде ошо балдарыңар менен сабактарын өтүп аткан боюнча кандай бир жакшы ой пикирлериңер бар болсо, бөлүшкүлө. Бул видео жакса, жазып койгула, дагы башка тажрыйбаларыбызды ушинтип видео тартып, карантин учурунда бири-бирибизге көмөк көрсөтөлүк. Рахмат.